Бул мен, атым Султан. Бирок мен жөн гана мигрант эмесмин. Мен бул жака өз кыялым үчүн келгем. Бир эмес эки жумушта иштеп, ары бери чуркап жетишпей жаткан кезим. Чынында айтсам, апамды сагындым. Дос баламдын үйлөнүү тоюна да келе алган жокмун. Той топурларга, шеринилерге кошумча да бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен өз убагымды жана каражатымды текке кетирбей, туура жака инвестиция кылдым. Максат Сити, бул менин тандоом, бул менин кыялым. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Муфтият өлкө боюнча дээрлик 54 миллион сом битир садака топтолду. Быйыл өлкө боюнча 53 миллион 824 441 сом өлчөмүндө битир садака топтолду. Анын 657 881 сому РСК банк, 900 557 сому М-банк аркылуу жыйналды. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов билдиргендей, топтолгон каражаттын 60% жергиликтүү мечиттерге, 30 миллион 681 082 сом, 15% хатибияттарга 5 миллион 785 835 сом, 15% казыяттарга 8 миллион 514 956 сом, калган 10% муфтиятка 5 миллион 167 049 сом бөлүндү. Битир садака жергиликтүү мечиттер, хатабияттар, казыяттар, ошондой эле муфтият тарабынан муктаждарга тартылып берилүүдө. Белгилей кетсек, өткөн жылы 42 миллион 247 328 сом битир садака каражаты топтолгон. Мындан сырткары интернет банкинг аркылуу 256 800 сом жыйналган. Жаңы машыктыруучу Таркович Кыргыз футбол союзу менен келишимге кол койду. Словакиялык адис Штефан Таркович Бишкекке келип, Кыргыз футбол союзу менен келишимге кол койду. Документтин мөөнөтү 2024 жылдын июнь айына чейин белгиленди. Кыргыз футбол союзунун президентин мага көрсөткөн ишеним үчүн ыраазымын. Алдыда чоң пландар коюлду. Баарын ишке ашырууга аракет жасайбыз, деди ал. Кыргыз футбол союзунун башкы катчысы Нурдин Букуев Таркович Кыргызстандын улуттук курама командасын жетектей турганын, машыктыруучулук штабта ага ата мекендик адистер жана аны менен кошо келген жардамчылары көмөк көрсөтөөрүн белгиледи. Эсиңиздерге салсак, Таркович бир нече күн мурда Александр Кристининдин ордуна машыктыруучу болуп дайындалган. Депутат Акылбек Түмөнбаев министрлер кабинетинен караколду өнүктүрүү программасына убада кылынган акчаны бөлүп берүүнү талап кылды. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев министрлер кабинетинен Каракол шаарын өнүктүрүү программасына убада кылынган каражатты бөлүп берүүнү талап кылды. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Эл өкүлү өткөн жылдын май айында шаарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун алкагында республикалык бюджеттен 2 миллиард сом бөлүү чечими кабыл алынганын эске салды. 2022 жылы 885 миллион сом бөлүнсө, анын 620 миллиону өздөштүрүлгөн. Кыш келгенине байланыштуу 265 миллион сом каржы министрлигине кайтарылган. Үстүздөгү жылдын 22 мартында 1 миллиард бөлүү буйругу чыккан, 385 миллион сом. Бирок май айынан бери министрлер кабинетинде эч кандай жылыш болгон жок, деди ал. Үстүздөгү жылдын 22 мартында 1 миллиард 385 миллион сом бөлүп берүү буйругу чыккан, бирок май айынан бери министрлер кабинетинде эч кандай жылыш жок, деди ал. Белгилей кетсек, Караколду өнүктүрүү программасына бюджетти түзүүчү долбоорлор, анын ичинде муниципалдык базардын жана таштандыларды кайра иштетүүчү заводдун курулушу камтылган. Ошондой эле шаардын инфраструктурасын оңдоо, социалдык объектилерди жакшыртуу жана модернизациялоо пландалууда. Барыңыздар, билесиздер, былтыр Ысык Көл областынын Каракол шаарынын социалдык экономикалык тез өнүгүүсүнө камсыз кылуу максатында министрлер кабинети тарабынан Каракол шаарына 2 миллиард сом бөлүп, билесиздер, барыңыздар, колдоп бергенсиздер. Ошонун 2022 жылы 885 миллион сому бөлүнүп берилген, 620 миллион сому баягы өздөштүрүлүп, кыш мезгили болуп калгандыгына байланыштуу 265 миллион сому кайра Минфинге кайтарылып берилген да. Быйыл 2023 жылы 22 мартта номер 114-Т номери менен
тескемени кабыл алып, кайра баягы 1 миллиард 385 миллион сомду бөлүп берүү тапшырылган. Май айы бүгүнкү күнү мына май айы болду. 1,5 айдан бери эч кандай баягы ошол министрлер кабинетинен, Минфин тарабынан, өкмөт тарабынан ошол сунуш акча бөлүп берүү боюнча алып келинген жок. Анткени барыңыздар билесиздер, ошо Каракол шаарында тендер өтүп, акчаны күтүп отурушат да, ишти баштайбыз деп. Былтыр да кеч бөлүнүп, кыш болуп иш бүтпөй калган. Мына быйыл дагы акча бөлүнбөй, эртең эле кыш келет. Барыңыздар билесиздер. Ошол мына Кыргызстандын сыймыгы болгон көлүбүз бар. Ошол көлгө четтен келген, эки жактан келген туристтер келет. Ошол Ысык көл областынын борборун көрөлү деп барса, мына жолдорубузду ар кандай социалдык баягы зданияларды бардыгыбыз жакшы билебиз. Жакшы бүтпөй баягы бүгүнкү күnkү талапка жооп бербей турат да. Анан Данияр Эрмекович, ушул тескемеден кийинки чыккан канча деген тескемелерге акча бөлүп берип, 10 миллиард, 20 миллиардтан бөлүп берип атабыз да. Ошол бир Каракол шаарына 1 миллиард 385 миллион экен, өкмөт бүгүнкү күнгө чейин алып келе элек. Же министрлер кабинетинин төрагасыбы, же Минфиндин министриби өз кызыкчылыгы менен эле бөлүп берип атабы? Эмнеге алып келбей атат? Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол Каракол шаарында тендерлер өтүп, жумушчулар күтүп отурат, иш жүрбөйт, акча бөлүнбөйт. Мен ушул эме боюнча бир мына бюджет боюнча комитеттин бүгүнкү күн тартибине аталган каражатты бөлүү боюнча тескемени макулдашуу маселесин киргизүүнү жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет боюнча комитеттин министрлер кабинетинин протоколдук тапшырма берүүнү өтүнөм да. Бүгүнкү күнү дагы мына алып келишкен жок. Мен бүгүнкү күнү ошол ар кандай маселеге киргизип, бүгүн депутаттар колдоп берсе, ошол акчаны бөлүп бергенге, министрге айтып, акчаны чечтирип бергенге эми өзүбүз көзөмөлдөп аракетибизди кылабыз деген ойдомун. Эми баягы ар бир баягы тескемелер кол коюлуп кабыл алынгандан кийин өз убагы менен иш жүрсө жакшы болот эле дейм да. Мына ошол эле дагы бир мына бүгүн дагы бюджет боюнча баягы келип атышат. Минфиндин орун басарлары, министр өзү командировкада экен. Өткөндө ошол капложение боюнча маган маалымат бергиле. Ар бир эмеге таблицасына канча каражат кетти, кай жер бүтүп атат, Кыргызстан боюнча сурасам, ДСП деп бербейт экен да. Биз эмне эл өкүлү болуп отурабызбы, же ошол министрлер орун басарлары бүгүнкү күнү секрет ДСП деп кагаздарды бербей кылган ишине жооп бере албаса, анда министрлер кетсин. Башчысы ошол кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсөнбекович болуп, баш болуп кетсин. Мен дагы ошол мына бүтүн Кыргызстан сунуш берип атпайбы? Иш кыла албаса кетсин да. Бизге ошол материалдарды бере албаса, канча каражат кетип атат, канча каражат келген, ошол бюджеттеги акчаны бөлүп берген капложенияга, жолдорго деген акчаны бизге расшифровка кылып бере албаса, анда эмне? ДСП деп бизге баягы шылтоон айтат да. Данияр Эрмекович, сиз дагы өзүңүз көзөмөлдөп, мен киргизген сунушту ар кандай маселеге киргизип бериңиз, протоколдук тапшырма берип коюңуз. Рахмат. Каймардтан кыйналдыңызбы? Анда сиз бизге байланышыңыз. 10 күндүн ичинде Кытайдын элдик дарылоосу менен 100% айыктырып беребиз. 10 күн ушинтип Каймардка от жагабыз. От жакканда бет көңдөчөлөрүндөгү сууктар чыгат, гунойлор жыбыйт, пазухалар ачылат. Анан 10-чу күнү биз порошок салабыз. Порошок салганда 8 сааттан 12 саатка чейин бардык бактерия гунойлордун бардыгы чыгат. Чыкканда адам 100% айыгат. Биздин адрес Ак Бата 11-көчө 11-үй, телефон номерубуз 504 112 112. Жалпы республикалык тестирлөөдөн өтчү күндөр белгиленди. Жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн 2023-жылы абитуриенттерге жалпы республикалык тестирлөө 20-майда башталат. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Тагыраагы төмөндөгүдөй график менен өткөрүлөт. Биринчи этап 20-21 май, 19 май тест борборлорду даярдоо күнү. Экинчи этап 23-24 май, 22 май тест борборлорду даярдоо күнү.
3-чү этап 23-24 июнь жүйөлүү себептер менен тест тапшыра албай калгандар үчүн мөөнөтүнөн кийинкиге калтырылган тестилөө 22 июнь тест борборлорду даярдоо күнү. Каттоого жетишпей калган абитуриенттер үчүн 19-22 май жана 22 июнь күндөрү тест борборлорунда кошумча каттоо жүргүзүлөт. Назым Мендебайыровдун агасы Нарын театрынын режиссеру Шамбет Мендебайыров көз жумду. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси режиссер Назым Мендебайыровдун агасы Нарын театрынын режиссеру Шамбет Мендебайыров дүйнө салды. Бул тууралуу Маданият министрлигинен билдиришти. Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын режиссеру коюучу Мамбет Мендебайыров 51 жаш курагында 1 майда мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ал 1972 жылдын 22 август айында Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Чаек айылында туулган. 1997-2003 жылдары Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун режиссура кафедрасын аяктаган. Окуу жайдын 5-курсунда окуп жаткан мезгилде Нарын облустук музыкалык драма театрына келип, дипломдук ишине Жашоо деген спектаклин койгон. 2012 жылдан ушул күнгө чейин Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрында көркөм жетекчи, режиссер коюучу болуп эмгектенген. Сөөгү узатуу тажыясы 3 май саат 11:00 Нарын шаарында Жаңы жол аймагында өтөт. Куудул борончу менен тынар гомосексуалисттердин тоюна даярдык көрө баштады. Белгилүү куудулдар борончу Кудайбергенов менен Тынар Курбаналиев эгерде бир жыныстуулар үйлөнүп калса, алардын тоюн кантип алып барабыз деп таң калышууда. Учурда коомубузда абдан өкүнүчтүү көрүнүштөр болуп жатат. Тагыраагы эркек менен эркек жана кыз менен кыз үйлөйт деген. Кокус бизде эркек менен эркек үйлөнүп калса, Тынар Курбаналиев экөөбүз кайсыл тарабынан эркек деп айтабыз же болбосо Кудага барганда бизде уул силерде кыз бар дегенди кандай айтабыз? Бизде уул бар, силерде уул сыяктуу бар экен дейбиз деп борончу Кудайбергенов тамашачыны аралаш суроону салды. Ал эми Куудул Тынар Курбаналиев да бул көрүнүшкө абдан таң калганын жашырган жок. Кыргыз болуп төрөлдүк, кыргыз бойдон өлөлүк деген Куудул Курбаналиев. Министр Дүйнөлүк банк Камбар Ата бирге дагы $200 миллион грант берди. Дүйнөлүк банк Камбар Ата биргесинин техникалык экономикалык негиздемесин актуализация, жаңылап иштеп чыгууга дагы $200 миллион кошумча грант бөлүп берди. Бул туурасында энергетика министри Таалайбек Ибраев биринчи радионун эфиринде айтты. Министр буга чейин аталган банк 2014 жылы $200 миллион каражат бергендигин, бирок андан бери бир топ убакыт өтүп кеткенин белгилеген. Эми аны кайрадан жаңылоо зарылдыгы турат. Өткөндө Лондондо Дүйнөлүк банк Азиядагы 5 мамлекеттин энергетикалык союзга кандай көз караштасыңар деп чогултту. Казакстан, Өзбекстандагы кесиптештер, энергетиктер К1ге финансылоо боюнча жардам бергиле деп суранды. Акыркы иш сапарда Дүйнөлүк банк менен Вашингтонго министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаровдун жетекчилиги менен барып жолуктук, презентация кылдык. Дүйнөлүк банк мурдагы 2014 жылы жасалган тенди актуалдаштырууга $200 миллион берген. Биз баргандан кийин дагы $200 миллион грант, баш аягы $400 миллион грант берди. Буга документти бүгүнкү күндүн рыногуна ылайыкташ керек, деди министр Ибраев. Министр бул жерде Дүйнөлүк банктын да чоң кызыкчылыгы бар экендигин жана учурда аталган долбоорлорго инвесторлор чыгып жатканын кошумчалаган. 2014 жылы жасалган техникалык экономикалык негиздеменин баасы $2 миллиард $800 миллион эле. Эми андан бери канча жыл өттү? Көп нерсе кымбаттады. Азыр ошону жаңыртып жасап алып баасын чыгарсак кызыктар болгондор да көп. Россияда кошулуп курабыз деп кызыктар, андан сырткары Кытайдан кызыгып жатышат. Консорциумдагы Пакистан, Туркия жана Кытай компаниялары келген. Кыскача айтканда бүгүн бизде тандоо бар. Техникалык керектөөлөрдү Дүйнөлүк банкка жөнөтүп макулдашылса, тенди конкурска чыгарабыз. Андан утуп алган компания актуалдаштырууну жасайт. Баасын билгенден кийин аны коебуз да кызыккандарга сунуштайбыз деген ал. Эсиңиздерге салсак, 6 январда Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбар Ата ГЭС 1 боюнча жол картага кол коюшкан. Коңшу мамлекеттер Камбар Ата 1 ГЭСин курулушуна каражат салууга ниеттенүүдө. Ордуна электр энергиясын алышат. Кыргызстан бийлигинин айтымында Камбар Ата 1 ГЭСи ата мекендик энергетиканын флагманы болмокчу. Кубаттуулугу 1860 мегаватты түзүп, болжол менен жылына 5,6 миллиард киловатт сааттык электр энергиясын өндүрөт. Камбар Ата ГЭС 1-дин курулушуна даярдык 2022 жылы 8 июнда башталып, Садыр Жапаров барган.